22 карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бүтүн Кыргызстандын Орусияда кармалган тарапкери өлкөгө алып келинип камакка алынды. Партиянын тарапкери Турду Акматалиев Красноярск шаарынан кармалып Кыргызстанга алып келинген Азаттык анын жакындарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, Акматалиев түздөгү жылдын мартында кармалган. 28 октябрда Кыргызстанда сурак берген. Анда ал Facebook'тагы билдирүүсү үчүн кармалганы кабарланган. 1-май райондук соту клоопко 31 октябрда Акматалиевдин бөгөт чарасы каралып, 30 ноябрга чейин камакка алынганын билдирди. Ага бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылууда. УКМК парламенттин экс төрагасы Канатбек Исаевди кармады. УКМК кызматкерлери 20 ноябрда Жогорку кеңештин экс төрагасы Канатбек Исаевди кармаган. Бул тууралуу клоопко күч түзүмдөрүндөгү өздүк булактар билдиришти. Алардын айтымында саясатчы болжол менен уюшкан кылмыштуу топторго байланышы болгон үчүн кармалды. Исаевдин адвокаты Бакыт Осмонналиев Азаттык радиосуна саясатчынын баш коргоо чарасы бүгүн караларын билдирди. Анын айтымында азырынча Исаевдин кайсы иш боюнча кармалганы белгисиз. УКМКнын басма сөз кызматы азырынча Исаевдин кармалышы боюнча комментарий бере элек. Оштогу өтмөктүн үстү 3,5 миллион сомго жабылууда. Ош шаарындагы Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө өтмөктүн үстү жабылып жатат. Бул тууралуу клоопко Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шумкарбек Пайзиев билдирди. Капиталдык курулуш башкармалыгы 3 миллион 492 миң 536 сомго тендер жарыялап, аны өтмөктү курган Сапат курулуш ЛТД ЖЧКсы утуп алган. Курулуш иштери ноябрдын аягында аяктайт. Кышында өтмөктөгү карды эритүү үчүн туз жана башка заттар колдонулат. Бул бетондун сапатын начарлатат экен. Ошонун алдын алуу үчүн үстүн жеңил конструкция менен жаап жатабыз, деди Пайзиев. Курулуш жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Быйыл акча жок, куруучулар өз эсебинен куруп иштеп жатат. Кийинки жылдын бюджетинен каражат бөлдүрүп беребиз, деди Пайзиев. Бөлүнгөн акчага өтмөктүн жана лифттеринин үстү жабылып, ар бир лифттин алдына башкаруу панелдери жана экран орнотулат. Бардык лифттерди бир адам көзөмөлдөйт. Сот Социалдык демократтар партиясын шайлоодон четтетүү чечимин күчүндө калтырды. Бишкектин административдик соту Социалдык демократтар партиясынын Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына каршы берген арызын четке какты. Сот комиссиянын Социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүү чечимин күчүндө калтырды. 13 ноябрда күч кызматкерлери партиянын штабын тинтүүгө алган. Кийин Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаевдин добуш сатып алуу жөнүндө сүйлөшүп жаткан деген үн жаздыруусу тараган. Милициядан тергөө учурунда алар шайлоочулардын добушун 1000 сомдон сатып алууну уюштурганы аныкталганын айтышкан. 15 ноябрда сот партия лидери Темирлан Султанбеков жана мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Турсеверди камакка алган. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо 17 ноябрда өттү. Бирок ага Социал-демократтар партиясы иш козголгондуктан катыша алган жок. Бишкек гараждарды бузууга барган мэрия кызматкерлерине бензин чачылды. Бишкектеги гараж кооперативдеринин биринде гараж ээлери менен мэрия кызматкерлеринин ортосунда жаңжал чыкты. Кала бийлигинин өкүлдөрү Псовская 71 дарегиндеги курулуштарды бузуу үчүн барышкан. Мэриянын маалыматына ылайык, гараж ээлери жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын кызматкерлерине жыты бензинге окшош суюктук чачышкан. Мындан тышкары алар тазалык муниципалдык ишканасынын кызматтык унаасын менен атайын техникасына зыян келтиришкен. Мэриядан гараждарды уруксат берилбеген объектилер деп аташты. Мекемеден буга чейин муниципалитеттин кызматкерлери гараж ээлеринин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнүн кошумчалашты. Учурда окуя болгон жерде укук коргоо органдары иштеп жатат.